Баарыңарга салам. Бул видеодо силер эч качан жеңилбе деген девиздин негизинде жашагандыктан кантип үйү да жоктон мультимиллионер болгон адам жөнүндө билесиңер. Крис Гарнер. Үйү да жоктон миллионерге чейин. Кандай максатты көздөгөнүңөр, жолуңарда кандай тоскоолдуктар күтүп турганы мааниге эмес. Каалаган нерсеңерге жетүүнүн эң жакшы жолу бул ийгиликтин моделин түзүү. Бул жолду мурда басып өткөн адамды тапкыла да, анын стратегиясын өз ишиңерде колдонгула. Крис Гарнер бул адам ага баары каршы болгон шартта чоңойгон. Ал өз атасын билген эмес. Апасы темир торго тынбай камалып чыгып тургандыктан, ал дайым бир балдар үйүнөн экинчисине көчүп турган. Бирде апасы Кристин өгөй атасы жашаган үйдү өрттөп жиберүүгө аракет кылгандыктан камалып кеткен. Крис Гарнердин көз алдында бир дагы жакшы мисал боло ала турган нерсе болгон эмес. Жана анын балдар үйүнөн балдар үйүнө тынбай көчүп жашаганын эске алганда болмок да эмес. Анын жаштыгы алкоголь менен наркотикке толуп, анда ийгиликтүү болууга бир да себеп жок болчу. Баарага каршы болчу. Бирок ал жеңилген жок. Ал мунун баарынан суурулуп чыгып, жаңы жашоосун баштагысы келген. Крис медициналык изилдөөчү лабораториясында ассистент болуп ишин баштаган жана айлыгы жылына $8,000 болчу. Ал жерде келинчектүү болду жана көп өтпөй балалуу болушту. Ошондо ал $8,000 анын баласы жашай албасын түшүндү. Ал эмне кылышын билбей калды. Колунан келишинче аракеттенди. Бирок анда эч кандай топтогон акчасы, эч кандай билими жок болчу. Ага эч ким мындай кырдаалда эмне кылуу керек экендигин үйрөткөн эмес болчу. Ошентсе да ал эптеп үй бүлөсүн багууга аракет кылып жатты. Канткен менен ал жеңилмек эмес. Анын жашоосу көчөдө соонун костюмда Феррариден түшүп жаткан адамды көргөндөн баштап өзгөрдү. Крис ал адамдан ким болуп иштээри жөнүндө сураганда, ал биржада брокер экенин айтты. Ошол секундтан баштап Крис биржада брокер болгусу келди. Бирок анын көйгөйү анда эч кандай билими жана байланыштары жок болчу. Ал биржа жөнүндө эч нерсе билчү эмес, эч качан инвестиция кылган эмес эле жана бул ишти жаңыдан баштагандарга караганда бир кыйла эле улуу болчу. Баары ага каршы болчу. Бирок ал жеңилген жок. Ал ошол адам менен сүйлөшүп калып, анын фирмасында стажировка кылуу үчүн талапкерлер топтолуп жатканын билип калат. Андыктан Крис бул фирмага ишке кирүү үчүн кийинки 2 айга жумушунан өтө аз убакыт бөлүп, баардык келишимдерден баш тартат. Бул стажировкада көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү билүү үчүн ал баардык мүмкүн болгон жолугушууларга катышты. Жана өтө эле берилип кетип, машинаны туура эмес жерге калтырган үчүн $1,200 айып пулга жыгылат. Бирок бир канча айдан кийин анын бул компанияга ал көптөн күткөн стажировкага кабыл алышат. Анын сүйүнүчүндө чек жок эле. Ооба, мен буга жетиштим. Мен мүмкүн болбогон нерсени жасадым. Стажировкага илештим. Эми мен жашоом башкача болот. Ошентип ал өзүнүн биринчи иш күнүндө аны ишке алган жигит ишинен бошотулгандыгын жана бул компанияда эми орун жок экендигин билет. Крис Гарнер буга баарын салган болчу. Ишке алынгандыгын билип, биринчи ишинен да бошогон болчу. Мындан төмөн түшүү мүмкүн эмес. Мындан да жаман болбосо керек деп ойлошуңар мүмкүн. Болот эле, аны штраф төлөбөгөн үчүн сот 10 күнгө камоо чечимин чыгарат. Бул да эң жаман эмес. Үйүнө келгенде аялы баласын алып кетип калганын билет. Крис өтө капаланат. Бирок ал дагы эле жеңилген жок. Көпчүлүк адамдар бул шайтан алгыр тагдырдын мага берген белгилери. Мен тагдырым ушундай экен демек. Бирок ал жеңилген жок жана өз кыялы үчүн күрөштү улантты. Крис Гарнер ошол сыяктуу стажировкасы менен башка компания табат да арыз берип, ал жерге кабыл алынат. Бирок бул жерде да көйгөй болчу. Стажировкага төлөнбөйт эле. Ал мындан бир да цент иштей алмак эмес. Бирок бар күчү менен иштеши керек болчу. Анда эч кандай топтогон акчасы, эч кандай бай тууганы болгон эмес. Анда анын өзү гана болчу. Ик окусунан эле аялы кайтып келип, бала үчүн баардык жоопкерчиликти анын мойнуна артып, баласын таштап кетип калат. Мунун жыйынтыгында чөнтөгүндө бир да тыйыны жок. Төлөнбөгөн стажировка жана кам көрүү керек болгон баласы менен калат. Анын ал мезгилдеги жалгыз кирешеси толук эмес күн иштөөчү жана айына $300 алып келген медициналык оборудование сатуу болчу. Ушул акчага ал өлбөстүн күнүн өткөрүү керек болчу. Ага баласына кам берүүнүбү же тамак берүүнүбү тандашы керек болчу. Крис тамакты тандайт. Приюттарда, көзөмөлдөөчү жайларда жана баласы экөөсүн баткызып алчу кандай гана жер болбосун сүйүнүп түнөп көчүп конуп жүрүштү. Ар бир күнү ал офиске эң эрте келгендердин жана эң кеч кеткендердин катарында болду. Көпчүлүк адамдарга күнүнө 100 чалуу чоң жетишкендик катары сезилген мезгилде Крис өзүнө 200 чалууну максат коет. Акылга сыйгыс, баш айланткан эмгекке жөндөмдүүлүк, акылга сыйгыс түшүмдүүлүк. Ал эртең менен туруп офиске
келип, баары жабылганча токтобой чалып, ал эми кечинде кайрадан баласы экөөсүнө көчөдө калгандар үчүн жатар конок издейт. Көпчүлүк адамдар мурда эле токтоп калмак болгон, баардык шарттардын баары каршы болгондугуна карабастан, Крис Гарнер аракетин токтоткон жок жана өзүнүн тырышчаактыгы жана эмгекти өтө катуу сүйгөндүгүнүн артында ал өзү каалаган максатына жетти. Стажировканы өтүп, жумушка алынат. Бир канча убакыттан кийин ал өзүнүн бирке топтогондорун өзүнүн Garner Rich аттуу маклердик компаниясына салат. Кичинекей помещениедеги тамак жеүүчү стол анын биринчи кеңсе мебели жана анын баласы экөөсү тамактануучу стол болчу. Жол болуучулук жана аз эмес профессионалдык тажрыйба Крис Гарнерге $1 миллион турган келишимге барууга мүмкүнчүлүк берди. Акыры бизнесмен ал үчүн бардарчылыктын символу болгон кызыл Феррарини сатып алды. Аны ал Майкл Джордандан алып, номер белгисин Not MJ деп өзгөрттү. 10 жыл өтүп, Крис Гарнердин компаниясы бир кыйла ийгиликтүү топ компаниялардын жана уюмдардын катарын толуктады. 2006 жылы бизнесмен компаниядагы өз үлүшүн $1 миллиард сатып, калган өмүрүн саякаттоого, кайрымдуулукка жана инвестицияга арнады. Үйсүз калуу деген эмне экендигин өз тажрыйбасы аркылуу билгендиктен, Крис Гарнер чоң суммадагы каражатты үйсүз калгандарга сарптайт. Жыл сайын анын жардамы менен миңдеген америкалыктар жумуш табышат жана үйлүү болушат. Крис Гарнердин жакырлыктан миллионерге чейин жеткен тагдырынан дем күч алган режиссер Габриэлло Мучино 2006 жылы «В погоне за счастьем» аттуу фильмин тарткан. Бул жерде жаш бизнесмендин ролун Оскар алып келүүчү Уилл Смит аткарган. Эгер силер бул фильмди көргөн эмес болсоңор, сөзсүз көрүп койгула. Ал силерди кайдыгер калтырбайт жана өзүңөргө ишенүүгө түрткү берет. Силердин көпчүлүгүңөрдө баардык шарттар силерге каршыдай сезилиши мүмкүн. Сен өзүңө менде эч кандай мүмкүнчүлүк жок, менде билим да, акча да, тааныш да жок дейсиң да, жеңилип бересиң. Жан дүйнөсү күчтүү адамдар жеңилбейт. Баары сага каршы болсо да, башкалардын баарына сенин кыялың акылсыздыктай сезилсе да, баары бир ага ишен, аягына чейин бар жана эч качан жеңилбе. Мунун баары сени миллиондогон кирешелерге алып келет. Өздөрү эч нерсеге жете албаган адамдар сенин да колуңдан эч нерсе келбейт деп ишендирүүгө аракет кылат. Эч качан аларды укпа. Сен алар эмессиң. Сен бул сен жана ким болушту сен гана чечесиң. Сүйүктүү биздин угармандар жана көрөрмандар, каналга катталып, пикир калтырууну унутпаңыз. Сиздерди терең урматтап, пайдалуу китептер каналы